Саламатсыздарбы? Кант диабети боюнча бир аз түшүнүк берип өтсөм. Кант диабети деген өзү кандагы канттын мындайча айтканда глюкозанын жогорку деңгээлде көтөрүлүп кетишинин негизинен келип чыгат. Бунун себептери эмнеде? Биринчиден бул биздин организмибизде бул эки типке бөлүнөт. Биринчи жана экинчи тип болот. Биринчи типи бул жаш курактан 40 жашка чейин болсо, ал эми экинчи типи бул 40 жаштан жогорулар шалдыгышат. Бул негизинен инсулин зависимый, инсулин независимый деп эки түргө бөлөбүз. Инсулин алуучу жана инсулин албоочу болуп экиге бөлүнөт. Кант диабетинин себептери эмнеде? Биринчиден бул стресстен деп коебуз, жана ошондой эле бул туура эмес тамактануудан келип чыгат. Бул эндокриндик система болуп аталат. Кант диабетинин симптомдорун алсак, бат-бат чаңкайт адам баласы, андан кийин арыктоо же семиздиктин айынан келип чыгат, жана ошондой эле бул ооздун кургашы жана ушундай жыныс органдарынын кытышуусунан келип чыгат. Бунун лечениясы основной биринчиден келген бейтапты биз глюкозасын, мындайча айтканда, кандагы канттын көлөмүн аныктап туруп, ошонун негизинде дары-дармектерди назначение кылабыз. Биздин клиникага келип жаткан бейтаптардан бир канчадыр бир процентинин айыгуу, мындайча айтканда, результат жакшы берип атат. Анткен дегенде симптомдоруна карап биз лечение кылып жатабыз. Биринчиден эмне себептен болгонун себебине карап назначение кылып атабыз. Андан сырткары биздин өзүбүздүн клиникада хижамалар менен кыздар дагы бейтаптарга канчадыр бир процентте жардам берип, айыгуулардын саны арып баратат биздин азыркы учурда. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө сахар диабети менен 100% айыккандар барбы? Жана сиздерде бут ооруп келет, баш ооруп келет, айтор ушул боюнча ооруп келгендерди дарылоо процесси кандай жүрөт? Биринчи хижамага киреби, же дем саласыздарбы, же шарт эле дары жазып бересиздерби? Бир кененирээк айтып берсеңиз. Албетте бизге келген бейтаптар айыгуу процесси жүрүп жатат. Биринчиден биз этиология причинасын биз тукумсуздукка алып келебиз. Андан сырткары биз сырткы күчтөр деп коебуз. Мындайча айтканда, жаман илишкен илдеттен же болбосо жанагындай кандайдыр бир сыйкырдубанын негизинде же болбосо көз назардын негизинде дагы бизге келген бейтаптар билбейт, но биз ошолорго таянып, Алла Тааланын бизге хадия кылып кеткен Куран аяттары менен дарылоо, дем салып дарылоо, ошону менен эле кошо медициналык дарылар. Андан сырткары биз именно бизде хелва деген препаратыбыз бар. Ошол препаратты ичкенде именно желудочно-кишечный трактты улучшать этет, жана башка дарыларыбыз бар. Алар менен кошо симптоматикалык дарылап жатабыз. Бизге келген бейтаптардын уйку бези жабыркагандыктан ал жерге функциясы улучшение болуп жатат. Биздин клиниканын биринчи максаты бул интегративдик, холистикалык жол менен, ыкма менен дарылоо, дем салып, врачтардын көзөмөлүндө болуу жана хиджама деп коет, керектүү жерден керексиз кандарды алып салуу. Мындайча айтканда, бизде бут ооруган апаларыбыз бар, айрыкча жашы өтүп калган улуу апаларыбыз бар, бирок бул сразу болбойт. Бул канчадыр бир убакытты талап кылат. Бейтап аны именно кармаган диетасынан зависит этет. И андан сырткары канчалык переживать этет деп эч кандай ишеним болбой жатса, бизде дарылоо ыкмасы башкача жүрүп калышы мүмкүн. Бизде албетте биринчи диета терапия деп коет, и ошону менен кошо дарыларды үзгүлтүксүз ичүү, и андан сырткары бул көзөмөл албетте жакшы болуп жатат, жыйынтык болот.